Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Медициналык практикада биз түрдүү мүнөздөгү жардамга муктаж бейтаптар менен жолугабыз. Мисалы, адам сатуунун курмандыктары менен иштөөдө. Адам сатуу бул кылмыш. Мындай учурларда бир гана медициналык жардам көрсөтпөстөн, алардын укуктары тууралуу билдирип, мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жана социалдык жардам каралганын айтып жеткизүүбүз керек. Көптөгөн дарыгерлер үчүн бул адаттан тышкары нерсе. Бирок алардын көбү Стамбул протоколу тууралуу билишет. Адамдын кадыр баркын басмырлоо, зордук зомбулук мамилени же жазаны натыйжалуу медициналык документациялоо боюнча Стамбул протоколунун принциптери Кыргызстанда 2014-жылдан бери иштеп келет. Келиңиздер, бир нече негизги принциптерди карап көрөлү. Ар бир бейтапка сый жана аяр мамиле кылыңыз. Бейтаптар менен жылуу учурашыңыз жана алардын көйгөйлөрүн кунт коюп угуңуз. Көп учурда адам сатуунун курмандыктарына башынан өткөндөрү тууралуу айтуу оор, коопсуз жана жагымдуу чөйрө түзүңүз. Бейтаптын купуялыгын сактаңыз. Мейли чакан үй бүлөлүк медициналык борбордо же ФАПта иштеңиз, бейтаптар өз окуясын коркпостон жана кесепети жок айтып бериши үчүн ишенимдүү чейре түзүңүз. Ал үчүн жабырлануучунун жакындары, медициналык кызматкерлер же укук коргоо органынын кызматкерлери болсун, алардан чыгып турууну суранып, эшикти ичинен бекитип коюңуз. Маалыматты колдонуу үчүн макулдук алыңыз. Эмне үчүн зордук зомбулукту документациялоо формусун толтуруп жатканыңызды жана эмнеге кылмыш тууралуу укук коргоо органдарына билдирүү керек экендигин түшүндүрүңүз. Ошондой эле текшерүүнүн жана дарылоонун ар бир кадамын бейтап туура түшүнүп, өз ыктыяры менен аң сезимдүү макул болгонуна көзүңүз жеткенде гана кароого алыңыз. Ал тургай, бул жөнөкөй кан алууга да тийишелүү. Анализ эмнеге алынат жана эмне үчүн керектигин түшүндүрүү зарыл. Кылдат текшерүү жүргүзүп, бардык жыйынтыктарды документтештириңиз. Бейтаптын психологиялык абалын, ар бир жаракатты жана белгилерди кылдат изилдөп, жазып жана зарыл болсо сүрөткө да тартып алыңыз. Кылдат документтештирилген экспертизанын натыйжалары дарылоодо гана эмес, соттук иликтөөлөр үчүн да медициналык далил катары колдонулат. Моралдык жана психологиялык колдоо көрсөтүңүз. Адам сатуунун курмандыктары коркуу, тынчсыздануу, ишенбөчүлүк, үмүтсүздүк жана алсыздыкты сезиши мүмкүн. Сиздин медициналык жана психологиялык колдооңуз менен алар толук кандуу мамлекеттик кызматтарды алууга шыктанышат жана өз укуктарын коргоодо, кылмыштуулукту токтотууга жана адилеттик үчүн күрөшүүдө мамлекеттик органдар менен натыйжалуу иштешет. Бейтаптардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоңуз. Адам сатуу мыйзамсыз. Андыктан укук коргоо органдарынын жабырлануучуларда суроолору болушу мүмкүн. Эгерде бейтаптын ден соолугу туруктуу эмес экенин көрсөңүз, калыбынан келгичекти милициянын сурак алышынан баш тартсаңыз болот. Дайыма байланышта болуңуз. Бейтаптардын айыгышына мониторинг жүргүзүп, дарылоону тууралаңыз. Зарыл болгон учурда реабилитацияга кайрылып, жеринде кабар алып, байланышта болуңуз. Ошентип сиздин бейтаптар таяна турган адам бар экенине ынанышат. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн же кысым болгон учурда да медициналык корутундунун жыйынтыгын өзгөртүүгө эч качан макул болбоңуз. Толтурулган форма медициналык документтерди сактоого тийиштүү нускамаларга ылайык коопсуз, ишенимдүү жерде сакталышы зарыл. Отчет, текшерүүдөгү адамдын макулдугу, соттун токтому же расмий өтүнүштөрдөн башка эч кимге берилбеши керек. Стамбул протоколу саламаттыкты сактоо адистерине маанилүү ыйгарым укуктарды берет. Бул ыйгарым укуктардын максаты саламаттыкты сактоо адистери кандайдыр бир тоскоолдуктарга, оор шарттарга же милдеттемелерге карабастан зордук зомбулуктун белгилерин өз убагында жана так жазуу. Жана эң жогорку моралдык милдети болгон бейтаптын ден соолугунун, кызыкчылыктарын сактоо үчүн укук коргоо органдары менен натыйжалуу кызматташуу. Жабыркагандарга туура камкордук көрүү менен гана чектелбестен, кылмышкерлерди өз аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартып, өлкөбүзгө жардам берүү биздин колубузда. Ишиңизге ийгилик каалайм.